Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ашкыбыздыры. Белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин Темеке түшүн сатканда аңгемеси. Биздин колхоздо жаз алды менен чолок активдөрдү кезметтештирип, жаман талааны карай Кара Сугат дегенге айдамай адат эле. Андайда Жапар бригадирге Кудай бир берип салчу дейсиң. Тим эле жайдаңдап, жаны тынбай, журундагы ээсинин салмагынан бели бекчее, көзү чекчее, карды каптай салаңдап, кер шопоңунун жанын көзүнө көргөзө, өйдө төмөн чапкылап, өзүнө да, өзгөгө да тынчтык бербей калчу. Антпегендечи, Конторский деген тең ата-андаштарына кыр көрсөтүп, өзүнөн башка эч ким иштебей аткандай, оңуту келсе келбесе дагы, бир опурулуп, өз айткандай, аларды алдына салып айдап алуу жанына бир башкача жагымдуу рахат тартуулай турган. Бир жазда дагы Конторскийлер 2-3 биригип, мына ошол Кара Сугатта жүргөнбүз. Менин шериктерим тилинен да колунан да келген колхоздун прорабы, колдон жеңге, жеңден коюнга, коюндан кончко куюлган Темеке деген жигит менен коёбузунан чөп албаган Кудай момун эсепчи эген эле. Жапар бригадир күнүгө ала калтырбай сугаргыла. Кара Сугаты жакшы жүрсө, эгиндин өңгөнү тез, түшүмү мол болот деп, бак эте акыл айтып, жаман талаага дейре айдап келчү. Анын мунусу баарыбызга өзгөчө, Темекеге жакчу эмес. Ал ар дайым, ай ушу сага бир кызыкты көрсөтөрмүн, сениби деп, шашылбай жүрчү. Ошол күнү мезгил шашке таяп бараткан. Аңгыча төмөн айыл тараптан кер шопонун оңду солду камчылана Жапар бригадтын бизди карай салганын көрүп, сүйлөшүп отурган ордубуздан тура суу жетелеп сугармыш болуп калдык. Бригадир айдоонун этегине жете бергенде Темеке: азыр шек алдырбай тургула, күлбөгүлө. Суурдун айгырындай аңкылдаган немеге бир кызыкты көрсөтөйүн. Экинчи бизге тыңды сунуп, акыл айтып, айдадым деп опурулбас кылайын. Унчукпай анда-санда коштоп коюп гана угуп тургула деп калды. Темекенин бир шойкомду иш баштаганы турганын туюп, дагы эмне балекеттин ичинен чыкканы турасың, деди эген нааразы боло. Сакалдуу кишини жөн жайына койсоңчу, мен дагы эгенге кошула кеттим. Байдын ашын байкуш аяйт болгонуңарды койсоңорчу, андай болсо мындан өңчү немени өкөңөр апергиле, деди Темеке купшуң эте. Эмнени дүргөн атасың? Силердин эле камыңар белчеден муздак суу кечип, куурап жүргөндө бир дуулдап алалы десе, Темеке нааразы унчукту. Силер эч шек алдырбай, тим гана туруп бергилечи. Анан калганын өзүм бүтүрөм. Буга бир көрбөгөн түшүмдү сата коеюн. Эген байке, канымда бар эмеспи? Темеке ушинткече бригадир чукул кирип келип калды. Болду, эми жакындап калды, угуп коет деген ал бизди сүйлөтпөй салды. Эсен экөөбүз андан ары эмне болорун күтүп быгып калдык. Алдындагы кер атын өңрөңдөтүп, алыстан эле көрсөтмө бере аркан бою кирип келген бригадирдин атын суулуктаган Темеке аны биз менен да амандаштырбастан шыпырылып кое берди. Өзүңүз келип калганыңыз жакшы болбодубу? Болбосо кечинде өзүм атай үйүңүзгө барайын деп аттым эле. Азыр эле сиздин алдыңызда бу балдарга айтып отургам. Жапке, жакшы санаалаш эмеспизби? Сиздин кубанычыңыз биздин кубанычыбыз го. Сизди билбейм, мен ушундай деп ойлойм. Деги эмне болуп кетти? Кеп төркүнүн түшүнө бербеген бригадир бир саамга дейре делдей калды да, анан кайра тез эле: ала калтырбагыла, сууңар жерге сиңбей, желип өтүп кетип атабы? Майнабыңар аркырап эле арбын чыгып жатат, деп иштиктүү компое калды. Ушуну эле күтүп турган Темеке жабаң бизге көзүн кысып коюп, эки алаканын шакылдата окалап алды дагы жанагы сөзүн улады. Ой алдабай кемайы, иштегенде ичип аткан ашыңызды таштап коесуз, жарыктык. Колхоздун активдөрүнүн баары иш үчүн сиздей жанталашып, күйсөк гана аттиң. Жапке. Бирок ошого жараша акыбетиңиз дагы кайтууда. Эми ал бир азга сырдуу тыным жасап алды. Бизге сүйүнчү бербесеңиз, же бу жакшы жышаананы
майлабасаңыз болбой калды байке. Ой, бай болгур, табыш мактатпай ачыгын айтчы деги. Мен эмнеге сүйүнчү берип, эмнени майлашым керек? Азыр байке сүйүнгөнүмдөн, эмнеден баштаарымды билбей, оозумдан келмем ыргып кетпедиби? Жапке, атын атаса куту сүйүнөт дейт эмеспи? Анын сыңарындай мен дагы өз башыма келген куттай кубанып, териме батпай турбаймынбы? Кеп мындай, түндө бир жака көз жетпейт, ушул азыр өзүбүз турган жаман талааны түш көрдүм. Кеңирсиген кең талаа экен, учу кыйыр өңдөндү. Койсоңчу болбогон ишти. Жаман талаанын аяк биягына кыйкырсаң үнү кулат, анан тимеле учу кыйырына көз жетпейт деп. Мен кара күчкө кеп каралашып койдум. Сен эмнени билип коюп турсуң? Мен көргөн түшүмдү айтып жатам. Тоскоолдук кылбай, жөн ук. Ойбай байке, жада калса уш жакшы түшкө да иштардык кылабыз, деги эмне болуп кетер экенбиз? Көңүл бурба, анан эмне болду? Бригад атайылап эле кунт коюп кулак төшөп калган экен. Алан сайын темке кымыңдайт. Сен жөн турчу. Жапар мени жактырбагандай кагып койду. Көктөн издегени жерден табылган темекең ого өтеришлик эйин чачыратып, шыпырылып кое берди. Ооба, рас эле тиги шейшакын кашардын асты жагы окшойт. Ооба, ошол жер экен. Көк бетинде токумдай булут жок, шаңкайып ап-ачык. Күн нурун төгүп, айлана алдан эмедей мемирейт. Тимеле бейиштин төрүндөй, көйкөлгөн көк майсаңдуу бедени жиреп, аяк башы көрүнбөгөн керемет талааны как жара алчактаган ак бозго сылай камчы салып сиз келатасыз. Ой, бир шумдук эми. Айтып бергенге тил да жетпес. Жаныбар жылкы баласынын пири белем, жибектей жылт эткен жалы эрке желге сапырыла тимеле учуп бараткандай. Төрт аягы жер баспайт. Жакшы сөз кимге жакпайт? Мунуккан бригадир оозун жарым ачкан бойдон деңге мас боло түштү. Ийин көтөрө компоёда калгандай болду. Ою ордунан чыга калганына шыктанып, темеке баягыдан беш бетер шыпылдап апыртып кирди. Айтор алдыңыздагы ак боз жорго сизге, сиз ак бозго купкана жарашып калыптырсыз. Ай, ушу арман-ай, ошондогу өзүңүздү бир көрсөңүз, таңдайын шакылдата шыпшынып койду. Аңча күтүүсүздөн алдынан чыга калган кара чаар жылан тик сайыла койругуна тура калып, арбай баштаса болобу? Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Сизге бир залал кылып койбойбу дегенде жүрөгүм шуу этип, заманам куурула түштү. Жылаан ышкыргандай болсо, үрөйү учат. Сырттан кишиге айла жоктура. Сиз эчтеке болбогондой камырабадыңыз. Жалк бере калган ак боздун тизгинин жыя кармап, заар чачып турган жылаанды элик шыйрак камчыңыз менен жапшыра чаптыңыз дагы бейкапар өз жолуңузду улай өртаяп кете бердиңиз. Жылаан болсо ак бозуңуздун аяк алдында чаңга бөлөнүп кала берди. Иш оңолоордо түш оңолот дейт. Жапке, Кудай буйрса, ишиңиз оңолуп, зоболоңуз көтөрүлөт экен. Душмандарыңыз жанагы кара чаар жылаан сыяктуу таман алдыңызда калат экен. Кана балдар, Жапкеме сүр батаңардан берип койгула. Жанагы жаштын тилегин берет дегендер рас болсо, батабыз кабыл болуп калышы ажеп эместир. Темке күн батышты карап чөгөлүп отура калып, алаканын жайды. Биз дагы аны туурадык. Ылайым менин түшүм орундалып, сизге бут тоскон душмандарыңыз жанагы өзүңүз жыга чапкан жылаандай таман алдыңызда калып, өзүңүз өр таяна башкарма болуңуз. Мен. Алдагы бирденкелерди көңгүрөнө алакандардын жүзүнө тартып жиберди. Биз дагы ошенттик. Жапар бригаддагы шашкалактай бизди туурады. Эген экөөбүз эриндерибизди кырча тиштеше бири-бирибизди карадык. Уккан кулагына ишенip-ишенбегендей жүзү тамылжаган бригад эсине келдиби, бир топто барып тилге келди. Айтканың келсин айланайын, айтканыңар келсин. Бу жалганда дагы адилеттик бар экен, Ак сарбашылың айланайын, ак сарбашылың. Кийинки сөздөрүн мурун алдынан күбөрөнгөн бригадир адаттагысындай акыл кеңешин айтканды да унутуп, биздин жаныбыздан кандай тез келсе, ошондой эле тез айылга чаап кетти. Ушул окуядан 2 күн өткөнсүп, биздин нөөмөттүн акыркы күнү
эки куржун көзүнө баглан козунун тең эти менен эки чака бозо, 4 бөтөлкө арагын теңдеген Жапар бригадир аялы менен Темекенин жакшы түшүн майлаганы алдыбызга келип түштү. Тиги экөөнү билбейм, мен күлкүмдү араңтыя. Жегеним желим, ичкеним ирим болуп эле отурам. Анан эки кайтарылып ак тилектер айтылган соң, мен да көрбөгөн түшүн сатып отурган Темекеге кошулуп кетипмин. Алиги эки чака бозо бөксөрүп, 4 бөтөлкө биринин артынан бири бошогон сайын Темекенин түшүнө кадимкидей ишеним артып, бригадирге кабат-кабат кабыл болсун айта башкарма кылып аткарып ийип, өзүбүз кызыл күйгүмдө үйлөрүбүзгө кайтыппыз. Ошентип кийин үчөөбүз Жапар бригадирден, айрыкча анын аялы, апал жеңинин төбөсү көрүнө калган жерде кыргый тийген таранчылардай туш-тушка бытырап, жашына кашчуу болгонбуз. Темекенин түшүнүн соодасы ушуну менен бүтсө, мен сиздерге ушуларды узакка жобурап, алтындай убактыңарды албайт элем. Анын зарылдыгы да болмок эмес. Кызыктын баары кийин башталбадыбы? Ошол тойдон кийин арадан ай өтпөй колхозубузда демократтар кайра шайлоо өткөрүп, Жапар бригадир эскиче иштейт деген эсеп менен кызматынан түшүп калбаспы. Чогулуштан жаңы эле чыгып, кеңсенин алдында турганбыз. Эчтемеден капар жок. Болгон бүткөн кептерди талкуулаша. Ата бабаңдын гана оозуна урайын. Жанагы Темеке деген шумпайдын түшү жаман болчу деп сүйлөнө, бизди карай келаткан Жапар бригадирди көрүп, тамайлана бергенимде Темеке каруудан кармай токтотту. Чогуу чаран чогуу бата бергенбиз. Эми эмнеси болсо дагы чогуу көрөлү. Экс-бригадир эч кими бизге карабады. Жанагы күүлөнгөн тейден Темекени тике качырды. Хей, Жубарымбек, кана түшүңдү дагы бир жолу айтып көрчү. Боз жоргочон бекемин, жөнүндө эмес сылай камчыланып коем, Атымдын 4 аягы жер баспайт дечи. Зоболом көтөрүлөт экен да, Темеге бир аз токтой калды да, анан ушинтти. О, силердин сүр батаңардын. Жапар бригад улам күчөнө жер сабагандай болсо, жанына киши чыдап туралчудай эмес. Тимеле жаралуу жырткычтай чаңырат, кеп төркүнүн менден башка эч ким түшүнбөдү. Жаныбызда жарданып тургандардын баарысы бул эмнеси дегендей ийин куушура четтей беришти. Темеке жабаң ошондо эчтемке болбогондой кайра тигине далыга таптай жооткотуп жайкап атты. Жапке, сабыр кылыңыз, жаш баладай болуп кетесиз деги. Уккан эл эмне дейт? Шылдың болобуз, көп эле бакылдап чамына бербеңиз. Эми болор иш болду да. Анан мен байкуш эмне айып? Сизге жакшы саналаштыгымды билдирип, ылым санаганымдан жакшы түшүмдү айтып, кубанычымды тең бөлүшкөн эле жазыгым болбосо, мына иниңиз деле турат, чын ыкласымда аябай сүйүнгөм, ыраспы жуке? Деп мага кайрылса болобу? Мен же жок же бар дей албай кайпактай калдым. Ошондо менден эч кандай жардам болбостугун түшүнө койдубу? Кудай жалгап, Темеке өзү баягысынан дагы күчөп кетти. Күнөөнүн баары дагы өзүңүздө. Ооба, өзүңүз айыптуусуз. Жанагы алдыңыздан чыга калган жылаанды бекер эле жапшыра чаппадыңызбы? Антпегенде мүмкүн бүгүнкүдөй болмок эмес эле. Ал бир азга ойлоно калгандай телмире калды да анан ошону чеки кылдыңыз да. Жылаан байкушты эмне айыптейм да? Жан айласы үчүн эле айбат кылгандай болгон. А сиз аны чаап камчыңыз менен. Байке, ал бечара дагы азыркы мендей эле бейгүнөө болчу. Ошону жыга чаппасаңыз болмок, ыйык неме окшойт ко сыягы. Мындайды угам деп ойлобогонгобу, Жапар бригадтын айласы түгөнө түштү. Анан ал, атаңдын оозуна урайын. Сага деле даба жок турбайбы? Сенин жан дилимиңе ишенген мага чала. Өзүм итмин да. Кайран гана төл башым. Кайран гана кызыл күрпөңүм деген бойдон кайра түкүрүнө камчысы менен кончун сабай үйүн карай бет алды. Сары, эмне болду буга? Деп ынтызар тегеректей калгандарга кураяка бата жүрбөйт деп купшуңдай алакан ушалаган Темеке ошол жерде калды. Сиздер жазуучу Жумабек Медиралиевдин Темеке түшүн сатканда аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.